Балыкчы шаарындагы балдар билим берүү борборунда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн бардык балдар бирдей аталышындагы иш-чара өттү. Анда балдарды сүрөт тартуусу боюнча сынак уюштурулган. Ошондой балдар билим берүү борборунун курчак иримине катышкан балдар жомок тартуулашты. Сүрөт сынагында балдар ошол кебес таякчалары менен сүрөт тартышты. Мында ушул мугалим Рысалиев Алтынбек өзүнүн мастер-классын өткөрдү. Балдар ошо мында түстөрдү ажыратканга үйрөнүштү. Ошондой эле майда моторикаларын өнүктүрүү боюнча жакшы сабак алышты. Ошондой эле курчак ирими дагы өздөрүнүн кичинекей жомогун коюп беришти. Жана балдарга дагы ошол окуучулар өздөрү балдарга мастер-класс өтүштү. Курчактарды кантип кыймылдатыш керек, кантип сүйлөтүш керек, алар менен достошуп, бирге ошол жомоктун каармандары менен оюн уюштурушту. Балдарыбызга моминтип жакшынакай курчак оюндарды көрсөттү, үйрөттү. Балдарыбыз өздөрү көңүлдөнүп өздөрү бийлешти. Балдарыбыз аябагандай жакшы өнүп атыптыр, өздөрү сүрөттөрүн тартышты. Ден соолукка чоң пайдасын тийгизген музыкалык өнүгүүлөр балдардын кызыгуусун арттырды. Бүгүнкү иш-чарага 25ке жакын балдар катышты. Мындагылардын айтымында балдарга көрүлгөн мындай иш-аракеттер ар жылы өтүп турат. Иш-чарада шаардын мэрия тарабынан акчалай сертификат дагы тапшырылды. Алдыда биз балдарды Кудай буйруса бир тоок оюнуна, жаратылышка баягы таанысын, толук маалымат алышсын деген максатта жакынкы арада бир экскурсияга чыгарып, жакшы белектер менен ошолордун көңүлүн алайын деген пландарыбыз бар. Андан тышкары көлдүн жээгине эс алдырабыз. Мүмкүнчүлүктөр болгон учурда ырчыларды чакырып бир концерттерди берсек деген. Алдыда буюрса жайкы сезондо балдар көңүлдүү өткөрөт деген ойдобуз. Айта кетсек, Балыкчы шаарында өзгөчө камкордукка муктаж 18 жашка чейинки 266 бала бар. Анын ичинен калаадагы балдар билим берүү борборундагы иримдерге катышып, ийгиликтерди багындыргандары дагы жок эмес. Ар бир бала камкордукка алынышы зарыл. Бул багытта өтүп кеткен жылы өлкө башчы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен биринчи жолу чоң кишилерге жана майыптыгы бар балдарга жөлөк пул, ошондой эле өзгөчө балдардын багып жүргөн ата-энелерге, жеке жардамчыларга төлөмдөр көбөйтүлгөн. Мадина Абакирова, Гүлбарчин Молдоева, Сталбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары.